иностранный языкты бүгүнкү политолог, бүгүнкү адис билиш керек. Профессордук окутуучулар курамынан сырткары магистранттар жана атайын адистердин катышуусу менен болгон бул жыйын болочок саясаттануучулар кандай деңгээлде билим алуусу зарыл жана кайсыл критерийлерге жооп берүүсү керек деген суроонун үстүндө пикир алышуу максатында уюштурулган. Алгач илимий карьеранын биринчи баскычына ээ болуу үчүн билим алып жаткан магистранттарга берилип жаткан сабактарды окутуу үчүн түзүлгөн предметтер боюнча маалымат алышып, алымча кошумчалар боюнча талкуулар жүрдү. Негизги билим берүү программасын кызыктар тараптары менен талкуулап, алардын сунуштарын эске алып, ушул билим берүү программаны өзгөртүү. Себеби бүгүнкү күндө вуз өз эле адисти даярдабай, биздин тармактарга, кызыктар тараптарга, иш берүүчүлөргө кандай адис керек? Ошолордун талаптарын эске салып, анан кийин адистерди даярдабасак, биз чыгарган адистер өзүнө иш таба албайт. Ошондуктан бүгүн биз ошол кызыктар тараптарды политолог, магистр кайсы тармактарда кимдер менен иштеше алат деп ошол кызыктар тараптарды чакырып, ошолор менен төгөрөк стол уюштурдук. Магистранттар келечекте өз кесибин мыкты билүүсү үчүн аларга окутулуучу сабактар чоң мааниге ээ. Ошондой эле ар бир предметтин канчалык деңгээлде зарылчылыгы бар, же болбосо алардын жеткиликтүү түрдө өтүлүүсү, жана ошондой эле эл аралык рынокто кандай компетенттүүлүккө ээ болору, жана кандай деңгээлде жумушка орношору, ага даярдоо боюнча талкуулар жүргүзүлдү. Негизги ошол магистранттардын, бакалаврлардын бардык өздөрү программаны калыптандырууда катышыш керек деп айтылат да. Ошондуктан алганда бул дагы өтө пайдалуу жолугушуу болуп атат деп эсептейбиз. Анан окуу программасында кандай предметтер калыптаныш керек деген нерсени дагы толук кандуу мынтип алар менен талкуулап алгандыгыбыз пайда берет албетте. Анткени алар практикалык талаада иштешет да. Практикалык талаада иштеп, кандай адис керек, адис кандай көндүмдөргө ээ болуш керек, кандай тажрыйбаны билиш керек, жана аны көрсөтүп бере алыш керек. Мына ушул нерселер жөнүндө сөз болуш керек деп эсептейбиз. Ошондуктан бул азан алганда дагы жолу кайталап айткым келип атат. Бул өтө актуалдуу жолугушуулар. Окуу жай учурда кесипкөй адистерди даярдоонун заманбап шарттарын өздөштүрүү аракетинде иш алып барып жатат. Ошондой эле университеттин эл аралык мамилелер факультетинин башка өлкөлөрдүн жогорку окуу жайлары менен кызматташуулары алдыга ачылып, татыктуу кадрларды даярдап чыгаруу максатында билим берүүнү жолго салган мындай иш-чаралар байма-бай уюштурулууда. Абдан жемиштүү тегерек стол болду деп ойлойм. Себеби бул тегерек столго иш берүүчүлөр, ушул университеттин жетекчилиги, магистратураны бүтүп аткандар ушуна контингент менен абдан пикир алмашуу болуп, жакшы семер өттү да. Бул боюнча биз да өзүбүздүн оюбузду айтып алдык. Мына мисалы шайлоо комиссияларына абдан ушундай контингенттеги мүчөлөр келсе, жемиштүү, мындай жигердүү иш жүрмөктө.